Биз менен түз эфир. Бул чыныгы сапат. Сиздин концерт, спорттук иш-чара, бизнес жолугушуу. Түз эфирде дүйнөнүн каалаган бурчуна жетет. Жогорку сапаттагы видео, таза үн жана токтоосуз байланыш. Бул бизден. Сиздин идеяңыз биз менен чексиз мүмкүнчүлүктөргө айланат. Онлайн трансляция биз менен ишенимдүү жана жогорку сапатта. Инфобизнесте информация сатууда муш жарнамалабайт, бирок ошол эле учурда мындай тажрыйбасы мыктылар бар да. Налог төлөнөт да, ошолор налог төлөшөбү? Пайда таппай эле баягы зыян тартып калып атат. Цифролог, анан олокторубуз көйүп кетиптир да. Сен моуну алсаң монтип кетесиң десе эле ошого адам ишенип алат. Ушунча канча миңге сатып алыптыр ал онлайн сабак. Акырында эң негизгиси мени жолдошум колдоду да. Бул деле элди алдоодо деп ушундай. Бекер эле окутуп туруп өзүм командама кошуп алган учурлар бар да. Мисалы үчүн үйдө отурган аялдар ошентип эле онлайн иштеп, онлайн акча таап, белгилүү болуп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Үйдөн отуруп 40-50 миң тапкан айымдар бар. Үйдөлөр эмне деп атат? Өзүнө ишеними жок келип, азыр ишенимди сонун деңгээлге чыккан айымдар бар. Стресс, депрессия, күйөөс менен согуш, ушундай мен айымдарды жолуктурдум да. Артык баалуулугун алып, анан моун үйрөтөбүз деп элге алып чыга алабыз да. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы. Балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калтырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы кызыктуу темалардын алкагында баарлашалы деп турам. Бүгүн менде инфопродюсер, маркетолог Бактыгүл Сабырова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ошол жөнөкөй карапайым айымдар кантип акча тапса болот, инфо сыгандар деген кимдер жана башка ушулар жөнүндө кеп туралы деп атабыз. Саламатсыздарбы? Бардык сиздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, Назиреже, ушундай эфириңизге чакырганыңызга терең ыраазычылык. Чындыгында азыркы учурда онлайн тармагында ошол инфобизнес деги эле маркетинг ушул тараптарда ушундай актуалдуу иштер жүрүп жатат. Онлайнсыз мындай кадамдар болбой калды да. Бүт эле мен онлайнга чыгып, мен брендимди чыгарсам, мен өзүм чыгарсам, тигинимди сатсам, мунун сатсам, бизнес болобу же бир адам болобу, айтор ушул тарапта ушундай аябай мындай умтулуулар болуп баштады да. Анан негизинен азыркы учурда буга чейин бир сыйра баягы сүткө оозу күйдү элдин. Себеби дегенде башында баягы курстар чыгып баштаганда ушундай баягы ылгабай эле ала беришти. Мен деле ушуну бара берчүмүн. Ооба, ылгабай эле ушундай эме кыла беришти. Анан азыр эми кичине эл тажрыйбалуу болуп калды, билип калды. Бирок ошентсе деле азыр деген реклама, маркетинг деген бар да. Айрымдар ошондой реклама, маркетинг, жарнама жаатын укмуш жазайт да. Ушундай каалооңду ойготот, барып туруп баягы эмоционалдуу мындай импульсуңда барып туруп сатып алган учурлар болот да. Бирок ар жагында эмне бар экенин анализдебейт адамдарчы. Анан карап келгенде, мисалы, бир курс сатып алабы же бир нерсе сатып алабы, айтор онлайндан баягы көрүп, жарнамаларды көрүп атканда адам да анализдегенди үйрөнүш керек да. Бул канчалык деңгээлде чындап мага пайда берет? Канчалык деңгээлде мыкты, тажрыйбалуу? Бул чындап ушундай тажрыйбасы бар психолог, бул кандай иштерди жасаган, кандай эмгектери бар? Айрымдар мисалы өзүн укмуш жарнамалабайт, бирок ошол эле учурда мындай тажрыйбасы мыктылар бар да. Алар баягы көмүскөдө калып калган учурлары. Айрымдар укмуш, тажрыйбалуу эмес, бирок жакшы рекламанын аркасында баягы адамдарга айрым учурда белгилүү болуп, анан ошол нерсеге адамдар таасирленет экен да. Анан азыр пиар деген жакшы болуп атат. Пиардын, рекламанын аркасы менен баягы адамдар укмуш экен. Анан деп
көп эле адамдар алданып атат го, мисалы ошол эле жанагы финансылык жаатта делечи укмуш реклама кылса эле алданып калып акчасын алда тийип атат. Биздин элде ошондой эми ой жүгүртүү жок болуп атат. ооба ушул жок болуп атат да, ошол себептен баягы жабыр тартып калып атат. Ошол эле учурда психологко барганда деле кээ бир адамдар тескерисинче баягы жарнаманын күчү менен барат, пайда таппай эле баягы зыян тартып калып атат, өмүрү кыйылгандар болуп атат. Бул инфобизнес мындай оюнчук катары, чыга калам, муну сата калам деп ушинтип баягы жутунуп баягы алдыга кадам, бул деле жакшы, чыгыш керек. Бирок ошол эле учурда адамдарга биз зыян келтирип атпайбызбы? Бул чоң көйгөй болуп атат да азыр. Мисалы мен менен иштешем деп адамдар келет, келгенде мен дароо мен акчасына карап ала койбойм да. Мен сүйлөшөм, тажрыйбасын сурайм, кандай жыйынтыктарды жасаганын мындай изилдеп туруп, анан мыкты болсо, анан чындап элге пайда бере турган болсо, анан иштейм да. Ошондо дагы бүт анализ кылып алып туруп иштейм. Анан мен дагы жоопкерчиликтимин. Анткени эртеңки күнү баягы Кудайдын астына барганда деле ошого жооптуу мен болуп калам да. Ошол эле учурда экинчиден канча элге зыян келтиребиз да. Баягы экспертти алып чыгып атасың, эксперт айтып берип атат, ошону чыгарып атат, элге сатып атат, эл алып атат, пайдаланып атат. Ошол эле учурда ошол элди алып чыгуу, баягы экспертти алып чыгууда, реклама кылууда ошо сенин роль, мен ошо маркетологдор, ошол продюсерлер роль ойноп атпайбы, ошолор алып чыгып атпайбы. Анан ошол эле учурда эгер эл зыян тартып кала турган болсо, мен дагы ошолор мындай Кудайдын астында жооптуу болуп калам да. Кудайдын алдында жооптуу болгон башка, бирок мыйзам алдында кандай болуп калат? Мыйзам эмне дейт бул жаатта? Мыйзам азыркы учурда, дал ушул учурда мамлекеттик деңгээлде ошону олуттуу карай элек да, менин байкашымча. Анан мисалы ошол эле коучтар, ошол эле психологдор, ошол эле инфобизнесте мисалы баягы кимдир бирөөлөр да мамлекетке салым кошуп атат, кимдир бирөөлөр ошол эле учурда мамлекетке зыян келтирип атат да, коомго зыян келтирип атат. Бирок ошол нерсени мамлекеттик деңгээлде мындай ылгап карап, чектөө коюп, ошол нерсе боло элек да. Мен ушуну дагы мындай аябай айткым келет. Бул дагы мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүш керек. Ошол эле психологдорду текшерүүгө алыш керек. Ошол эле инфобизнестегилерди текшерүүгө алыш керек дегендей. Ошонун баардыгын мындай ылгаш керек деп ойлойм да. Анан ошондо да эл түшүнүп баштайт, демек чын эле деп элге ушундай аябай жеткиргим келет да. Ылгасын, билсин, анализ жасасын депчи. Анан мамлекеттик деңгээлде да чара көрүлсө, ошол мындай олуттуу каралып баштайт деп ойлойм. Мен бул инфобизнести оюнчук катары карабайм да. Бизде Кыргызстанда аябай жизнолог, анан эмне бирдемке цифролог, ананологторубуз көбөйүп кетиптир да. Бирок алардын мындай канчалык деңгээлде бир пайдасы элге тиет, балким ошондойлор айтылып көп нерсе, эл билбеген нерселерди айтып отуруп, анан сандан сапатка өтөттүр. Кандай деп ойлойсуз? Негизи азыркы учурда ооба сандан сапатка өтүп аткан учуру. Баягы иргелип, электен иргелип, эл түшүнүп, мындай билип баштады деп атпайбы мурда. Былтыркы элдин баягы көз карашына караганда, быйылкы элдин көз карашы кичине башкачараак иргелип атат. Бирок ошол иргелгенге чейин дагы канча адам жабыр тартыш керек да. Канча адам мындай бирөө өзү балда болсо өзүнүн сабагын алат, ооба. Бирок ошондо деле мындай жеңил карабаш керек деп ойлойм да. Налог төлөнөт деп, ошолор налог төлөшөбү? Аябай көп ушундай тапырап эл көп барат, чоң залдарды алып кыйкырып өкүрүп окутушат. Налог төлөгөндөрү да бар, төлөбөгөндөрү да бар. Бул нерсе бул дагы эгерде мындай мыйзамдуу түрдө каралса, анда бул иш дагы мындай олуттуу каралып баштайт да. Баягы онлайн иштейт десе эле деп мындай эме кылып коюшат го, мындай жумуш катары көрбөйт да. Бирок бул жерде чоң түйшүк бар, чоң иштер бар да. Ошол дагы баягы мамлекет дагы мына олуттуу карап, мондай андай иш алып баргыла деп ушинте турган болсо, анда бул иштеп жаткан иш дагы олуттуу иштерге айланып баштайт. Жоопкерчилик чоң болуп баштайт. Эптеп эле бир эксперт ала коюп, мынте коюп, аны акча табай коюн эмес, деп жыйынтыгына көңүл бурушат. Андан
эгер адам мындай элге жардам берем деп чын жүрөктөн жыйынтыгына ниетин койсо, сөзсүз түрдө аркасынан акча келет да. Азыр көбүнө мындай болуп атпайбы, эптеп акча таба калыш керек. Эптеп табай сени чыгара калайын, мынча сата койсок мынча акча таба коебуз деген нерсе болуп атпайбы. Бирок анын артында акча ошо налог төлөнүп атабы, төлөнбөй атабы, бул азыр башка кеп да. Онлайн сабактар азыркы тапта аябай мындай ажиотаж жаратып атат десем болот. Онлайн сабактар көбөйүп кетти. Онлайн сабактардан аябай жакшы акча таап атышат элдер. Анан ошол онлайн бир уккунда ушунча канча миңге сатып алыптыр ал онлайн сабак. Аябай кымбат экен. Анан угуп отурайын, сабагын алайын десең эле мындай примитивдүү, жөнөкөй нерселер эле айтылыптыр. Баягы төлөгөн акчаңа ичиң ачып калат экен, анан мындай курсагың тойбой калат экен дейт да. Мындай ушинтип глийген суммага акчага сатып аткан соң бир маанилүү, маңыздуу кылып, көбүрөөк бир пайдалуу нерселер жүктөсө сонун болмок. Бул да эле элди алдоо да деп мындай. Туура. Мындай келгенде, мындай инфобизнесте информация сатуу да. Анан ошол учурда баягы бул жок нерсени эле сен моуну алсаң монтип кетесиң десе эле ошого адам ишенип алат. Ошол нерсе баягы бул кайра эле ошол эле реклама роль ойнойт да. Кайра эле ошол эле маркетингдин жолдорун мындай мыкты маркетолог келип же мыкты продюсер келип жакшы реклама жасай турган болсо, мыкты баада сатып салат. Бирок ар жагында эмне бар экенин деп пиар кылып, укмуш кылып, блогерлерге берип, же болбосо ушундай кылса элечи, бул укмуш кийин муну менен жүрөт, бул укмуш кийин мынтип атат, бияка чыгып атат, моундай кылып атат деп эл ошондой кабыл алып атпайбы? Мындай аябай бул белгилүү буга мынтип барып атыптыр, демек бул укмуш турбайбы деп ошону баягы мындай белгилүү адамдарга баары таасирленет го, эл адамдарына. Ошол нерсеге бир чет алданып алат, анан жакшы кооз сүйлөгөн рекламаларга алданып калып атат. Анан ошонун аркасында эле баягы ишенип алып алат, бирок анын аркасында ошол жакшы баалуу нерсени бербей атышпайбы? Мындай ошол эле жана мыктысы деле мыкты эмеси деле сатып каалаган бааларын коюп сатып салуу да. Бирок ошол мындай мен моуну берип атсам, демек моундан могу нерсени алса, бул мындай жыйынтыкка жетет экен, давай деп ошого тиешелүү бааны коюу дагы жок болуп атат да. Ошол нерсе дагы мен үчүн мындай ошо инфобизнесте жүргөн адам катары мен үчүн мындай жүрөгүмдү өйүтүп келет да. Сен кантип инфопродюсер, маркетолог болуп калдың? Мен негизи башкалар сыяктуу эле баягы турмушка чыгып, үйдө отуруп, балдар менен отуруп эле анан ал кезде баягы онлайн түшүнүк жок болчу, бирок үйдө отуруп иштейм деген, балдарымды карап иштейм деген цель менен мындай эме кылып баштагам. Изилденип баштагам онлайн жумуштарды. Анан акырындап ошо онлайн жумуштардан кирип баштадым. Мен ал убакта баягы декретте отурам. Жолдошум гос жумушта иштейт. Гос жумушта билесиздер кандай айлык маяна берилерин. Анан мындай баягы финансылык тартыштар болуп баштайт, муктаждык пайда болуп баштайт. Ошонун аркасында эле баягы онлайнга түшүнүк жок кезде эле бир тармактык бизнес тараптан онлайн иштейсиң деген сунуш келип калды. Анан ал жака мен аябай ошол учурда мен анализ жасадым. Мен бул жака акча киргизбеймби, эч нерсе кылбаймбы, менден жоготуу болбойбу, менден зыян тартуу болбойбу деп анализ жасап туруп анан ал нерсе жок болгондуктан эч кандай акча киргизбей, даже мен товарын пайдаланып көрбөстөн баягы элдердин отзывдарын угуп эле ошонун аркасында анан баягы иштеп баштадым. Үйдө отуруп иштеп баштадым. Анда онлайн түшүнүк жок болчу. Анан иштеп акча киргизбестен бирок кирешеге чыктым. Анткени команда куруп, команда аркылуу сатуулар жасадым да. Анан кирешеге чыктым да, ошол түшкөн кирешемди мындай мен азыр коротуп салсам, мен мындан ары кандай жол менен кетем деп дагы артымда ойлондум дагы. Ал тапкан акчамды анан онлайн деп түшүнүк келип баштады. SMM деген түшүнүк келип баштады. Анан ошолорду акырындап окуп баштадым. SMM окуп туруп, бирок азыр мындай го, окусаң эле сразу дароо акчага иштеш керек деп мен анткен эмесмин. SMM окуйм, бекер иштейм.
бирөөнү бекер иштеп берейинчи деп тажрыйба топтойм да. Анан акырын кичинекей акча дагы бир ошо онлайнга тиешелүү окууну окуйм, андан дагы бекер иштейм, же болбосо аз суммага иштейм. Ушинтип тажрыйба топтоп, анан ошо инфобизнесте инфопродюсер, наставник деген түшүнүктүү курс чыгып баштады. Ошону баягы улам жогорулап баштадым да. Анан ошол курсту окудум дагы кичинекей суммада баягы эксперт алып, анан аларды онлайнга алып чыктым. Мындай мен бир эжени билип жүрчүмүн, мындай телеканалда иштеген. Мен өзүм кесибим боюнча журналист болчумун. ЛТРге жаңы жумушка киргизип барып, анан стажировка кылып жүргөн кезде бир айым, аябай кыйын айым бар болчу да. Анан кийин карасам ал телевидениеде иштеп алыптыр. Бирок жүрөт, анан сиз аябай ошол жакта кыйын элеңиз. Мен уже ал жакта иштебей кетип калгам, турмушка чыгып кеткем. Анан эмне үчүн мынтип жүрөсүз? Сиздин оратормун деп эле эчтеке кечеки эле адамдар. Ошо бул жерде да мен ошондой эле ойлонгом да. Бүгүн окууну бүтүп эле мен оратор курсун ачып эле ушинткендерди көрүп аябай таң калдым да. Кантип булар оратор деп сабак берип атат депчи. Эл ошону алып атат, анткени рекламасы укмуш болот. Тиги элежеге айтам, сиз ушундай тажрыйбаңыз менен ал телевидениеде жакшы кызматтарда иштеп, жакшы көрсөтүүлөрдү алып барып, мени биринчи эфирге ошол эже алып чыккан да. Анан сиз эми ушул талантыңызды оратор кылып алып чыгыңыз, сизге муктаждар көп деп анан ошол эженин оратор искусство курсуна алып чыктым. Мен анда да мындай профессионалдуулугуна таяна алып чыктым. Анан дагы бир эже аябай билимдүү экен, арыктоо эме боюнча аябай ушунча билимиңиз бар деп, анан даже Инстаграм эч нерсени билбейт экен. Ар бирөөнөн баскылап үйрөтүп отуруп, анын марафонун алып чыктык. Арыктоо жаңы ошол курстар алып чыгып атканда да. Анан эл жакшы пайда көрдү чындыгында. Анан таптап аябай чыгарып ошентип жүрүп анан акырындап психологдордун чыгарып баштадым. Акырындап ушинтип отуруп анан сатуу жагын жакшы өздөштүрдүм. Ошентип отуруп эле баягы тажрыйбадан тажрыйба топтоп отуруп эле анан баягы тажрыйбам мол болуп өзүмө ишенип калган кезде анан жакшы Кыргызстанда мыкты айымдардын бири. Кыргызстанда азыр белгилүү дизайнер Замира Молдошова өзүм сунуш кылдым. Мен аны дагы мынтип карап отуруп баягы бир бөлөм айтып калды. Мен ушундай бир тигүү курска барып аябай эме болдум деди да, мындай мен орусча айтканда разочарование болдум. Мен аябай башкача нерсени күтүп баргам, рекламасынан көрүп окуп, бирок эчтеке алган жокмун. Мен акчама күйүп калдым дегенде жүрөгүмө тыс деди да. Ушундай акчасына демек эмнеге жакшы окуткандар жокпу деп анализ кылып карап отуруп, анан вроде ушу дизайнер Замира Молдошова жакшы сапаттууларды чыгарчу эмес беле деп анын баракчасын анализ кылсам эле, баракчасында эч нерсе жок. Баягы реклама жок. Мындай такыр эч нерсе жок да. Анан эле баягы номерин таап личкасына чыктым. Сиздин ушундай окууңуз барбы? Бар. Эмне үчүн рекламалык эме жакшы болбой атат десем, макул жолугалы деди. Жолугуп сүйлөшүп эле анан мен азыр бир кыз иштеп атат, билбейм иши кылып реклама эме кылып берем деп атат, эсимемби билбейм, ошол иштеп атат. Анан бир эле окуучу алып келиптир, башка окуучу жок деди да. Анан жок, сиз туура эмес иштеп атасыз. Мен ал жакта тажрыйба топтоп билип калгам да, көп эксперттер чыгарткан. Сиздин жолуңуз мына ушундай деп кыскача мындай стратегия бердим да. Анан десем уже эме болуп баштады. Давай иштешели деп макулдашып эле анан кыска убакыттын ичинде ушундай бир баягы мен биринчи академияга барганда баягы эч ким билбегендиктен, реклама мындай төмөн болгондуктан, реклама бере турган адам жакшы иштебегендиктен бир 3 окуучу отурган. Мен иштеп баштаганы аябай жакшы чыгардык чындыгында. Элдер жаңы ачылды деп ойлошту курстарын Замир, бирок буга чейин Замир айым окутуп келиптир да. Анан бир 1 2 3 4 5 6 группа ачтык. 6 группа ачып, ошо толуп, элдер окуп, жакшы жыйынтык алып, ошонун аркасында ателье ачып, аябай сапаттуу окутулат. Ошол эле учурда мындай баардыгын карап чыктым да, сапаты кандай, билим кандай берилет, момундай нерселер чыккан дегенде, демек бул керек экен. Демек азыр Кыргызстан айымдарына бул керек деп анан чыгарып окутуп баштап жогорку деңгээлге алып чыктым да. Эмне Замира Молдошова мындай ателье өзү эле даяр бренд болуп атпайбы? Аны мындай өзүнүн аты менен эле чакыруу мүмкүнчүлүк болбойт беле дейм да.
негизи Мен мисалы үчүн азыр айтпек болсом, мен Инстаграмдан чыгып, келгиле мен мону үйрөтөм десем эле келе калбайбы. А, бул жерде дагы сиз эмнени үйрөтөсүз жана эмне пайда бересиз, ошону жеткиликтүү түрдө баягы өзүнүн жолу менен элге жеткириш керек да, элди тарта билиш керек. Дагы мындай ойлошу мүмкүн, ооба Замира айымдын аты бар, бирок аты болгон күндө деле мага чейин баягы окуучулар ал элдер билбей келген да, анан да атынын күчү менен дагы келди, атынын аркасынан көп нерсе жасалды, бирок ошол эле учурда ошол атынын деңгээлин ошо онлайн тараптан жеткирүү дагы бул өзүнчө бир ыкма да. Мисалы буга чейин баягы онлайн келе электе баягы телевидение, радио убакта ат жасаган да Замира айым. Ошол тарап менен ал ошол жакта эле ошол дүйнөнү түшүнүп калган да. А бул онлайн дүйнөсүндө кандай кетиш керек, кандай жолдор менен өзүн алып чыгыш керек, бул нерсеге түшүнүгү жок болгондуктан бир орунда туруп калган да. Анан онлайн тармактан туура жол менен алып кеткенде ошондо дүң болуп жакшы чыгып, аябай эл мындай аябай сонун чыгып атат деп аябай жакшы пикирлер болду. Мен ортодон тыныгуу жасадым баягы Замира айым менен жаңы жылдан кийин да, жаңы жылда мен анткени Караколдо жашайм, өзүм Караколдо Бишкекке келип кетип иштейм да. Анан кичинекей балдарым бар. Балдарымды алып келип кетип иштеген учурлар болот. Анан ошондуктан мындай чарчагансынан ортодон тыныгуу жасадык. Бирок ошол учурда бир 3 ай аралыгында башка команда алып келип, башка команда иштеди да. Ошол эле аты бар, уже чыгып, уже момундай оборот алып калган учурда башка команда менен иштеди. Укмуш маркетологдор деп келди, алар деле өздөрүн ошондой мен укмуш баягы эле баягы өздөрүн мыкты деңгээлде рекламалап келди. Бирок ошол 3 ай ичинде мен баягы моундай эмеге салып койгон арабанын дөңгөлөгүн сындырып туруп кетип калгандай эле болуптур да. Ошол 3 ай ичинде бүт баары кыйраптыр. Баягы окуучулар жок, баягы жарнама баягыдай эмес, айтор онлайн Инстаграм эме тармактарында актив түшкөн ушундай талкалап минуска артка кетирип туруп анан кетишкен экен 3 ай ичинде эле ошол нерсени. Бирок алар деле аты менен ошол нерсени жасап коюш керек болчу, аты бар деп ошо даяр нерсени курап кетиш керек болчу. А мен мындай даяр боло элек нерсени мен прям ушундай бул жерде адам биринчи мындай жан дүйнөсүн бериш керек да. Менин оюмча биринчи акчаны максат кылып келген адам жакшы деңгээлге чыгара албайт. Ниетти туруп. Ооба, ниетти тур. Мен мисалы чисто адамдарга, таза адамдарга жардам берүү, ушул адамга пайдасы тийсин деген ниетим болгон. Чындап мен Замира айымды жакшы деңгээлге алып чыгайын. Биринчи мен биринчисинде мындай акча, мындайча айтканда акча деп келген эмесмин да. Мен ошо чындап чыгарайын деген нерсе менен келгем. Мындай жан дүйнө менен берилип иштечүмүн. Жан дүйнө менен даже керек болсо мындай эл анча кылбаган нерселерди кылып ичимин, мындай берилип ошол нерсе керек болчу керек дейм да. Ат бул жерде ат менен аты бар да мындай жасап алат деген да аты бар, бирок ошондо туура алып чыгыш керек. Анан туура жарнама кылыш керек да. Башка дагы кандай кейстериңиз бар? Кандай кимдер менен дагы иштешип атасыңар же пландар бар? Азыркы учурда жакшы мыкты дагы деле ошол мыкты мен элге зыян келтире албайм деген жоопкерчиликтен корком, ошондуктан мыкты эксперттерди анализдеп алып, элге пайда бере турган эксперттерди тандап алып атам, буюрса. Алар менен да иштешүүнү баштап атам. Ортодо эс алуу жасап, эми иште киришип баштадым. Жана ошондой эле бул эме мен мындай акысын албай деле мен эгер ошол адам чындап мага жагып элге жардамы тие турган болсо, ошону карап туруп деле мен продюсери болбой туруп, анын проектисине иштебей туруп деле билсеңиз керек, Ызаткан айымды сизге алып келип, сиз ошо даамын мени таатытканда, ошо Ызаткан айымды сизге алып келген учурдан баштап эл таанып, мындай масштабка чыга алган. Бирок мен ал айым менен продюсер катары иштешкен эмесмин да. Бирок мен ошо жолун көргөм, стратегиясын көргөм, кандай жол менен Ызаткан айым элге пайдасын бере алат, кандай жол менен Ызаткан айым элге чыга алат.
ошол нерсени Азатканайын башында эл таанып көрүп биле элек болчу, бирок ошол эле учурда мен ошол стратегияны көрүп ошол нерсени жасап бере алгам десем болот. Мындай чисто бирөө үчүн иштеп эмес, иштебей деле жасап жеткирген учурларым болгон да. Анан азыркы учурда эми дагы да мыктыларды алганга аракет жасап аткан учурум. Мен азыр ойлойм да, сен азыр сүйлөшүп атсаң, мыкты адистер менен иштеп, ушуларды бир чыгарып, дүң кылып ийсек деген. Элге финансылык сабаттуулук кичине жетпейт. Каржылык сабаттуулук. Ошондон көрө кылсак кандай болот эле дейм. Анткени же болбосо критикалык ой жүгүртүү темасында мисалы ошондойлорду мындай дүң кылып ийсек жакшы болот беле дейм да, анткени алданып калып атпайбызбы жанагынтип. Ооба, дал жакшы эстеттиңиз. Азыркы учурда ошо Кыргызстанда мыкты финансылык сабаттуулук боюнча экспертти алып иш баштап атабыз. Мен ал айымда дагы аябай изилдеп, карап, мыкты экенине ынанып, анан чындыгында өзүм сунуштагам. Эми экөөбүз бири-бирибизге взаимный сунуш болду. Эми ал да мени көрдү, мен да аны көрдүм дегендей. Анан ошол айымды азыр алып чыгып, элге эми ошол тараптан пайдабызды келтирели деп турабыз да. Мен дароо иштегенде эле кээ бирөө акча ала калып монтип, мен акча эмес, биринчи жыйынтык ушул нерселерди кээ бирөө келе калып эле чоң акчанын сумманы айтып мындай дейт. Мен андай кылбайм. Мен ошонун жыйынтыгын, эң эскиси жыйынтыгын чыгарсам көкүрөгүм эс алат. Мен ошондон рахат алам да. Анан акча өзү келет деп мен ишенем да. Ошол сыяктуу эле азыр элге ошо финансылык сабаттуулук боюнча экспертти алып чыгып атам. Буюрса сиздерге дагы ошол айымды алып келейин деген максатым болуп атат. Себеби эл билиш керек. Элге азыр ошол финансылык сабаттуулукка суусап турган учур. Анткени мындай болуп атпайбы? Сен моуну жасасаң эле бай болуп кетесиң, акчаң көбөйүп кетет деп атпайбы? Анда эмес да кеп өзүң акчаны туура пайдаланганда. Ошол нерсени мен элге жеткиргим келип, ошондой экспертти алып чыгып аткан учурумда. Мисалы үчүн үйдө отурган аялдар ошентип эле онлайн иштеп, онлайн акча таап, белгилүү болуп кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Албетте. Негизи бизде азыр мүмкүнчүлүк аябай чоң. Азыр телефон ар бирибизде бар. Кудай салбасын, ар бирибизде бар. Бирок өкүнүчтүүсү, мен көп айымдарды ушул онлайн жумушка, онлайн жаатка тартканга аракет кылам да. Аракет кылып иште деген учурда айрымдар мындай кылгысы келбейт да. Бирок ошонун ордуна ар кимдин ушагын карап отурганды жакшы көрөт, ар кимди обсуждать этип отурганды, ар кандай комментарий жазып отурганды энергиясын ошол жака кетирет да. Анан сурай келсең нагылган учур болот. Менин көкүрөгүмдө да ошол нерсе аябай тынчсыздандырат да. Себеби менин күйөөм жаман, менин биягым жаман, менин акчам жок, мындай ушундай наалыйт, ушундай заарын чачат. Ошол заарын эле кайра баягы ар кандай нерселерди көрүп алып, ошол жака кетирет да. Бирок бир пайда таппайт. Тескерисинче ошол үйдө, мен деле үйдө отуруп, ошол аракет кылып, ошо тырмалаңда отуруп, ошол бир тепкичтен атта отуруп, улам көтөрүлүп, мен бир орунда туруп калбайм, дайыма окуйм да. Окуйм, тажрыйба. Мен окуй десең, окуп аракет кыл десең эле, мен акчам жок. Менде акча жок баштагам. Менде эч нерсеси жок баштагам. Бирок аракет каалоосу болот да. Анан үйдө отуруп деле жакшы тамак жасап чыгар. Жакшы өзүңдүн талантыңды көргөз. Ошолоруң менен деле бирөө жарым сен ошо тамагыңды жасаган мага үйрөтчү деп ошого макул, эмгегин ошо үйрөткөн пайдалуу болсо ошого сатсын, 100 сом болсо дагы единицасына жарап калат. Ушул сыяктуу мындай айымдар аракет кылыш керек да. Азыркы учурда мүмкүнчүлүк чоң, ар бириңердин колуңарда. Мен азыр командама ушундай онлайндан вообще түшүнүгү жок айымдарды алып келем. Окутам, өзүм үйрөтөм, тажрыйбасына деп отуруп, үйдөн отуруп 40-50 миң тапкан айымдар бар. Менин командамда аябай ушинтип эметишет. Мен өзүнө ишеними жок келип, азыр ишенимди сонун деңгээлге чыккан айымдар бар. Үйдөн отуруп ушундай кирешелерге чыгып аткандар бар. Мен аларды айрымдар укмуш монтип чоң акчаларга окутат го. Мен өзүм командама дагы керек болсо, эгер ал чындап мындай
потенциалы бар, каалоосу бар болсо мен бекер эле окутуп туруп өзүм командама кошуп алган учурлар бар да. Акы төлөтпөй эле. Анан ошентип командамда да жакшы келип жаткандар бар. Азыр башында өзүңөр эле жалгыз баштадыңар да, анан азыр канча командада кишисиң? Азыр командамда бир 8-7 киши бар. Дагы да чоңойтоюн деп жатам, себеби дагы да көп проекттерди алганга уже делегировать этиш керек да. Тартканга адам өзүнчө, бул тарткан мобилограф ар бир кесип. Анан ар ким кээ бирөө мынтип атпайбы, көрүнгөн курсту барып эле окуй калып атат да. Ошол нерсени да айткым келет. Сен ошол нерсеге канчалык деңгээлде мындай кызыгууң бар, талантың бар. Мен онлайн иштейм деп кээ бир каалоочулар келгенде мен сүйлөшөм. Муну билесиңби, мунукенди билесиңби? Бул колуңан келеби деп анан талантына жараша жумуш сунуштайм. Сен жакшы сүйлөйт экенсиң, адамдар менен жакшы коммуникация кылат экенсиң, сен сатсаң болот. Мен сатуу жолдорун үйрөтсөм, сен сатып кетсең болот. Сатууга алып алам. Кимдир бирөөнү сен видео тартканга кызыксаң, анда ушул жааттан оку, мобилографты оку, ушул жаатты алып кет деп, ушундай ар кимдин өзүнүн талантына жараша мындай багыт берем да. Мисалы өзү элдер эл дүрбүптүр деген сыяктуу элечи. Эл тигини барып окуп, окумуш акча таап атам десе, кош эле барып алат, окуйт, бирок ал бул жагында жок да, же нары жагында жок да. Анан ал нерсени баягы алып кете албай калат да. Анан акчасына багыштар күйүп отуруп калат. Ошол эле мен тажрыйбамда көп айымдарды көрдүм. Кредит алып, тигинден карыз алып, мындан карыз алып окушат экен. Анан ойлошот экен, баягы рекламада сен менен келип окусаң миллионер болуп кетесиң деген реклама бар да. Анан мен ошондой табат экенмин деп ошондой ишеним менен барат экен, окуйт экен. Анан дароо барып окуй калганда эле ал акча чыга калбайт да. Анан баягы карызын төлөй албай же стресс, депрессия күйөөсү менен согуш, ушундай мен айымдарды жолуктурдум да. Ушундай болдум депчи. Анан ал жактан даяр болуш керек. Мен ушул акчаны алып барып киргиздим, канчалык деңгээлде. Мен мисалы айтып атпаймынбы жана антип акча салбастан өзүмдүн эмгегим менен таап туруп анан курска салып, анан ошону эме кылгам да, мындай мен сразу таба коем деген эмесмин. Мен тажрыйба топтойм. Тажрыйба топтоп акча, тажрыйба акча боло туруп, анан мен жакшы акча тапканга жолго түшкөм да. Анан азыр дароо эле акча боло калса дешет. Жок, андай эмес да, любой жерде андай эмес да. Ошону да адамдар мындай кабыл ала билсе дейм да. Айымдар болобу, ушу инфобизнеске келип курс алаңдар деген болобу айтор. Окуп туруп дароо эле чынын айттыңар, мындай акча тапканга аракет кылат. Мисалы үчүн белгилүүлөр деле көп жыл бою өзүнүн атын түптөш үчүн иштешет да. Мисалы үчүн мен 15 жыл кыйрат деле акча тапкан жокмун да. Жактан бир канча миң сом ме жолуңа бензинге дейт, ме тамагыңа деп коет. Ошого деле ыраазы болуп, мейли депчи. Иши кылса ушул жүзүм таанылып калса деп атып анан азыр жүзүң, атың бренд болуп, анан сага иштеп баштайт. Ошо кандай гана азыр жумушка деле чакырсаң деле дароо мындай акча алып иштеп, мындай тажрыйба топтоюн, мен могу өнөрүмдү сага көрсөтөйүн дегендер аздык калат. Ооба. Анан азыр мисалы жаш бизде жаш, бизден кийинки поколение барго. Азыр буларда мүмкүнчүлүк чоң да. Мурдакыдай баягы түйшүк жок, телефон колдорунда. Алар деле аракет кылбайт экен. Аларды келип иште десең, сразу эле дароо акча дейт экен да. Келе кандай эле акча алып алыш керек экен. Мен байкап мындай, мисалы бир жакында эле командама бир кызды алдым. Сен азыр биринчи бекер иштейсиң, ушуга даярсыңбы деп алдым. Бекер иштеди, аракет кылып атат, кадимкидей ушундай жыйынтык көргөзүп атат. Мен деп аны бекер окутам. Себеби ал чындап келе калып эле мага канча акча табам дегендер уже бул туура эмес да. Ошо сиз айткандай эле акырындап анан тажрыйба топтоп, акырындап анан атын жасап, акырындап анан көтөрүлүш керек да. Ошо. Демек, ар бир аял, үйдө отурган аял отуруп өзү менен өзү кеңешип, мен үйдө эмнени эң мыкты жасайм, колуман эң мыкты эмне келет, кандай талантым бар, кайсы талантымды монетизация кылып ийсем болот деш керек экен. Ооба. Себеби азыр бизде жашоо жеңил, Кудайга шүкүр. Биз
кир жуубайбыз, идишти Кудайга шүгүр машинкага жуйбуз, колго жууган күндө да ысык суу, муздак суу азыр дээрлик бир 99 үйдө бар болуш керек, 99% үйдө бар болуш керек ысык суу, муздак суу. Мурдакыдай мындай суу ташыбайсың, кир жуубайсың. Мен мисалы айылда чоңойгом. Айылда биз мен кичинекей кезибизде биз суу ташычубуз, колго кир жуучубуз. Түйшүк көп болуп, мурда айымдар, аял заты күнүмдүк түйшүктөн бошочу эмес да. Азыр ал түйшүк жок да. Анан ошол себептен эми адамдык сапаттан өсүш керек, интеллектуалдык деңгээлде өсүш керек адам, өзүн издениш керек. Жок дегенде эле ютубтан пайдалуу нерсе көрүш керек да. Жок дегенде эле ошол ютубтан пайдалуу нерселерди көрүп, ошентип бекер болсо да издениш керек да. Себеби түйшүк жок, жумуш жок, ошол убактысын башка анан иштесин. Ошондуктан азыркы айымдар эмнеге кыйын иштеп атат? Мурдакыдай айымдардын түйшүгү жок. Жана ТикТокту ачсаң эле айымдар үйдө айымдар видеолорду сонун салып калачат го. Азыр мен бүгүн үй жыйнайын деп чечтим, анан күйөөм жакка кетип, анан мындай болуп, анан буягы майы капкара кир болуп каптыр, эми кабатыр болбоңуздар деп элечи. Ошолор кандай, бул дагы бир немеби? Бул болсо мындай бөлүнөт да. Блогерлер булар жеке жашоосун көргөзүп, лайф деп коет да, лайф контент менен өз аудиторияны тартат. Ал жакта мындай ылгап баардык кандай тариздээ контент чыгарса баары ошол жакка катталуучулар көп болот. Алар жарнама аркылуу акча таап атышат да. Катталуучулары көп болгондон кийин жарнама аркылуу акча таап атышат. Мисалы айылда жашаган эле Каракулдо биз жакта Нурайым деген блогер бар, Нарында да бир блогер бар, айылдык эле келиндер ошондой эле нерселерди көргөзүп, катталуучуларды өзүнүн көрөрмандарын топтогон, ошонун аркасында акча табышат. Бул да болсо бир эмгек да. Баягы видео тарткызуу оңой деп ойлошот го, жок, ал да түйшүгү бар да. Анан ал эми инфобизнесте болсо узкий мындай бир мисалы бир продукт сатсаң, ошого тиешелүү адамдар келет, ошолорго продукт сатасың. Ошолор аркылуу акча таап атышат. Онлайндан акча табуу жолдору көп да. Ошону туура пайдаланыш керек, туура колдонуш керек да. Азыркы элдер мындай эмени жакшы көрүп калды го. Мындай жасалмалуулук эмес, мындай чыныгы нерселерди. Баягы илгеркиде Инстаграмда деп кооз жерде дегендерди азыр эл мындай эметип калды. Азыр мына кандай болсоң ошондой, сиз айткандай, биягы кирдеп калды десе, анын кирдеп калды кимдир бирөө сөгүшү мүмкүн, бирок кимдир бирөөгө ошол жакка чыныгы нерсени айтып атат депчи. Анан бул жерде чын эле мындай кандай болсо ошондой дагы элге көргөзүп, кээ бирөөлөр баягы өлө кооз жашоосун көргөзүп, монтип алып туруп, үйдө отурган айрым айымдар ошону көрүп алып, жанагынтип стресс болуп атышпайбы, мен ушинтип отура беремин деп, ошондой айымдар аябай көп да. Бирок анын аркасында эмне бар экенин билбейт. Мындай экранын алдына, баягы Инстаграмга, соц тармактарга көп болсо бир 20% чыгарышы мүмкүн. Тиякта 80% эмне болуп атканын билишпейт да. Анан ошондуктан мындай элдерге да айтмакчымын, кооз сүйлөп, кооз чыкса эле, укмуш экен дебеш керек да. Баардык адам бирдей болгону, ошол нерсени ар бир адам жасай алат, ар бир айым жасай алат эгер аракет кылса да. Инфо сыгандар дедик го башында. Ошолор инфо сыгандар менен азыркы инфлюенсерлер, азыркы блогерлер, ошол жанагындай коуч-мотиваторлор, ошо мындай кандай айырмалап атабыз, ошону жыйынтыктаганбызбы? Мындай да, инфо сыгандар жанагындай болуп атпайбы? Ылгабай эле иш кылып мындай лишь бы зарабатывать деньги деген орусча айтканда, деп акча табыш керек деген нерсе менен ошондой болуп атпайбы? Бирок ошол сиз айткандай жанагы иргелип баратат. Инфо сыгандар баягы уже элдер билип баштады, бул инфо сыган экен, мындай экен, көрүнгөн курсту сатат экен, мындай кылат экен, болгонун деле, болбогонун деле сатат экен депчи. Инфо сыганда сапат жок, билимдин, маалыматтын сапаты жок. Ооба. Максаты жөн гана акча табуу. Ооба. Ошол максаты жөн гана акча табуу, анан өзүнө пайда көрүп калуу да, элге пайда берүү эмес. Ошол нерсе бар да. Анан ошол
болгон эле айрымдар ошонун рекламасын укмуш кылып эле ошол инфо-цыгандарга алданып калып атпайбы. Анан эл анализ кылыш керек. Эмнең бар кана, эмнени жасадың? Кээ бирөөлөр мындай калпайтып деле чыгарган учурлар болот экен кейстерин. Мен ошондойлорду көрүп алып аябай таң калдым. Мен мону жасагам, тигини жасагам деп. Болушунча мындай анализ кылганга аракет кылсын да. Бизде азыркы учурда эл ошол эле жанагы азыр блогерлерге дагы мындай жоопкерчиликти мамлекеттик деңгээлде мындай арттырсабы жоопкерчиликти деп ойлойм да. Анткени ошол эле блогерлер деле акча үчүн реклама кылып салып атпайбы? Ошол эле айрым инфо-цыгандарды, даже инфо-цыгандар менен биргелишикте иштерди өткөрүп салып атат. Анан ошонун аркасында блогерлерге баягы ишеним жаратып алышкан да. Анан баягы эле эл жабыр тартып атат да. Ошондуктан буну дагы мамлекеттик деңгээлде баягы жоопкерчилик алып, мындай туура жарнамаларды берүүгө мындай мыйзам чыгарса деген дагы мындай ичимде ой бар да. Сен кара колдон бери келип, балдарың менен, кичинекей майда балдарың менен, үйдө күйөөң, кайненең, алардын баарын кантип жеңип, өзүңдү ушинтип ишке аралаштырып атасың? Үйдөлөрүң эмне деп атат? Албетте тоскоолдуктар болбой койбойт. Мен бул чөйрөгө кирип атканда түшүнбөстүктөр болгон, албетте. Баягы бул чөйрөнү улуу адамдар билбейт да, эмне экенин түшүнбөйт, эмне кылат билбейт. Анан тем более мен башында баштап атканда мындай акча үчүн эмес, мен тажрыйба үчүн иштегенге акча анчалык көрүнө элек болсо, анан эмне эле кылып атат деп, сен андан көрө Швецияга барып иште. Мен жүрөгүм Швецияны каалаган эмес. Мисалы, жүрөгүм каалаган нерсе мен Швецияда иштегендерде азаматтар ошол деңгээлде баягы өзүнүн акысын таап, өзүнүн талантын ошол жактан көрүп атат. Мен көкүрөгүмдө нерсе башка нерсе болгон үчүн бул жакка ыктап кеттим да. Ушул жактан шыгым бар, менин эмем бар, ар жагымда бар дегендей. Анан бул жакка ыктап атканда түшүнбөстүктөр, ар кандай сөздөр болгон, каршылыктар болгон. Анан албетте жолдошум анда башында түшүнбөй мындай эмне деген жумуш ал деле түшүнбөй атты, бирок акырында эң негизгиси мени жолдошум колдоду да. Эң негизгиси, себеби жолдошумду кара колго таштап коюп, 10 күндө жок болуп кетем. Мындай нерсени мындай эркектер көп эркек антип кылбайт экен да. Ошол эфирден пайдаланып жолдошума рахмат айтам. Аябай мени колдоду. Кетем. Кээде баламды алып калат. Чоң балам сабак барат да, мектепте окуйт. Ал мектепте окугандыктан аны таштайм, аны карап калат. Азыркы учурда деле карап атат. Кичинекей баламды алып келем. Бул жактан деле эми ошо чоң апаларыбызга балдарыбызды таштап, чоң апаларыбыздын дагы алар түшүнүп баштады, билип баштады. Анан балдарымды карап, мындай бардык жерден мындай кыйынчылыктар болот, бирок ошолордон жолдон өтсө болот да, таштап салбаш керек. Эң негизгиси мындай максатың күчтүү болсо, сен эч нерсеге карабай, өзүң жолуң менен барып отуруп максатыңа жетесиң да. Адамга шылтоо болсо, ар кандай адам иштегиси келбесе, жасагысы келбесе, ар кандай шылтоолорду таба берет да. Ооба. Ар кандай шылтоону табат. Анан баягы азыр эми 6 сааттык жол кара кол менен. Азыр жол жасалып 9 саат, 8 саатка чейин узарат да. Анан ошондон келип, балаң менен келип, ошенткен аябай оор экен. Мындай мен үчүн бул жумушту сүйүп иштегенге ошол нерсе билинбептир. 2 жыл такыр билинбептир. Мага оңой эле сезилчү да. Анан мен акырында бир чарчадым окшойм, ошондо сездим да. Бул кыйын турбайбы? Мен башында бир балам окуй электе 2 балам менен келип аттым. Анан балам окуган, ал баламдын окуусуна эме кылыш керек, кайра барып үйгө барып аял болуш керек. Үйгө барсаң баягы эркек киши дайыма эле үйдө укмуш карай бербейт да. Үйүңө барып үйүңдү жыйнашың керек, сонун кылышың керек, таза кылышың керек. Анан кайра ишиңе киришиң керек. Айтор аял зат ушундай жаралыптыр, баардык нерсени бир учурда алып кетсе болот экен. Болгон эле мындай каалоо болуш керек экен. Эгер шылтоо боло берсе, кичинекей нерседен эле шылтоо чыга берет. Аракет, анан максат болуш керек. Ушундай ишеним болгонуна бергенине мен баса атамдын дагы өлүү чоң эмеси бар да, салымы. Себеби дегенде
кичинекеймен эме кылчу да, менин кызым сулуу, менин кызым кыйын, ушундай ишеним берчү. Анан даже бир кошуна кызым сулуу кыз экен да, өлө сулуу кыз, мен ойлосомчу, анан ал келип турат, анан мен туруп алып, сен капкарасың, сулуу эмессиң, мен сулуумун деп өзүмдү аябай сулуу сезгем да, көрсө ал сулуу болчу экен. Ошончолук ишеним берип коюптур. Анан да эч нерсеге тайманбай, эч нерседен коркпой, баягы ишеним пайда болгон ушу атам бериптир да. Менин кызым кыйын, ушундай колуңан келет деп эле мактай эле берчү да. Ошо атамдын дагы чоң ролу ойнойт экен деп коет. Мисалы үчүн деп ойлоп атам да, жанагындай онлайн мага көп аябай сунушташты, бирок демем көкүрөгүм толгон жок да, мен эмнени айтып берем деп жана алпарчулукту айтып бер дейт. Алпарчулуктун теориясын окуп алсам, мен дароо эле практик болуп кетсем, анын каягын айтам. Актрисалыкты айт дейт. Мен актрисада деле практик болсо, мен каягын айтам дейм анан. Мисалы үчүн Назира Айтбекова оратордук искусство, аякта дагы мындай неме керек да, теория. Мындай оозуңду момундай ачсаң момундай болот, момундай көнүгүүлөр жазсаң тигиндей болот депчи, мындай тубаса таланты бар, бирок ал тубаса талантын мындай онлайн кылып, ар бир сабагын өзүнчө кылып, тематикасын жазып, аны кантип эмне кылат ал? Ошондой тубаса таланты барларды да мен байкап эме кылгам. Аны ошо инфопродюсер эме кылат, жөндөйт, упаковкалайт деп коет да, биздин тилде упаковкалайт. Эмнени бере алат, эмнени үйрөтө алат. Демек сиз муну үйрөтө алат экенсиз да. Бир бизнес айым менен баягы бир жолугушуу, сүйлөшүү болуп калды. Анан сиз ушуну мондай үйрөтүңүз, бизнесин ачык кылып элге пайдаңыз тийгизиңиз, ушунча бизнес ачыптырсыз элге керексиз дегенде, мен кантип үйрөтө албайм деди да. Мисалы бир суроо бердим, мону айтыңызчы мага десем, өлө үйрөтүп атат да. Мына бир тема, ушуну үйрөтөсүз деп, ошонун баарын баягы ошондогу баалуулукту мондай сууруп алып, үйрөтө турган нерсени анан иретке салып, бүт упаковкалап, иреттеп туруп, анан сиз ушуну айтып бериңиз, ушундай кылып үйрөтүңүз деп, ошол адамдын баягы тубаса таланттуулугун дагы жөндөмүн элге пайдасын тийгизсе болот, үйрөтсө болот да. Карап туруп, мисалы, сиз ошол учурда көп пайда тийгизсеңиз болот элге. Ошо сүйлөшүп, терең сүйлөшкөндө мен сизге айтып бере алам да, могул нерселерди. Келиңиз монтип алып чыкпайлыбы, мондай кылбайлыбы, бирок калп эмес, чындап да. Мен калп эле деп үмүткенди аябай жаман көрөм. Ооба. Демек адамдын сыртынан мен билбейм дегени менен ар чукул жакшы сүйлөшсөң эле өзүнүн эмелери чыгып калат турбайбы? Ооба. Ошо биздин немеде бир курал бар, распаковка деген. Распаковка, эксперттүүлүктүн распаковкасы, анан жеке распаковка депчи. Ачасың да ал адамды. Жекелигин ачканда сен анын адам толук таанып, анын баалуулугун алып чыгып, ошол аркылуу сен элге алып чыга аласың, ал ким экенин айтып бере аласың. Эксперттүүлүгүн алып чыкканда, ошо эмнени үйрөтө алат экен, баардык баалуулугун алып, анан мону үйрөтөбүз деп элге алып чыга алабыз да. Сонун экен. Көрүүчүлөр Назира Айтбековадан эмнени үйрөнгүңөр келет эле, мындай отуруп алып, Назира ушуну айтып берсе, ушуну үйрөтсө деген темаларды комментарийге жазып коюңуздар. Балким Бактылуу экөөбүздөн бир дагы жакшы пикирлер, идеялар чыгып калат чыгар. Да. Ооба, анан жөнөкөй карапайым үйдө отурган айымдар дагы мен эмне кылмак элем, мен аты жытым жок болсо, мен идиш чуугандан бөлөк эчтекени билбесем же үйдү эле жыйнасам десе деле, үйдү жыйноонун деле сонун сырлары бар да. Ооба. Ошентип деле сатып атышпайбы, мисалы, уборка деп, мындай туура үй жыйноо ыкмасы деп, кээ бирөө ошол нерседен укмуш, таланттуу да, ошол жаатын алып кетсе болот да. Анан эмне кантип жыйнаш керек, эмне кылып жыйнаш керек деп сурайт да, анан баягы ар бирөөнө деп айтып отурбайт да, анда да энергия, убакыт деген бар. Эгерде мен сага акчаңды төлөп берейин, үйрөтчү десе, ал энергиясы толо чыгат да, укмуш айтып берет, укмуш үйрөтөт да. Бирок эгер чындап ошол нерсени үйрөтө алса. Демек, жөнөкөй карапайым айымдар дагы өзүңүздөргө ишениңиздер. Өзүңүздөрдүн дагы бир таланттарыңыздарды дайыма монтип анализдеп, мен кайсы жааттарды кылсам болот деп, акча табууның толтура толгонтокой түрлөрү, жолдору бар экен. Ошол жаатта кичине сабак алсаңар болот, Бактыгүл менен кеңешсеңер болот. Кеңеш бере бересиңер да? Ооба, кеңеш беребиз. Анан мен күчтүү тарабын айтып коеюнбу? Негизи
мен мисалы видео укмуш тарта албайм, ал башка тарапка, бул мобилограф башка тарапка. Менин күчтүү тарабым идеямда да. Бул идея чоң курал экен да, мен башында идеяларымды бекер эле бере берчүмүн да. Сен монтсоң монтойсуң деп анан бирөө келип отуруп албайт, дей. Сен бул идея билесиңби? Бул идея менен кандай бизнестер жаралат, кандай анын обороту жүрүп атпайбы? Анын унусу болуп атпайбы? Ал монча миллионго чыгып атпайбы? А сен болсо бекер берип отурасың дегенде тык этти да. Эң главный курал менде бар экен дедим да. Анан кайсы жерде болбосун, ким менен иштебейин, мындай ошо башкача бир идеяларды ойлоп таап, ошо күчүм ошондо да. Ошол себептен анан мындай туура стратегияны кура билем да. Демек мындай телефон колдонгонду билбейм да, анан эмне кылсам болот, анан монтаждаганды билбейм да дегендерге кыйналбай эле койсо болот экен. Да. Эң башкысы идеясы, пикири же таланты болсо эле. Ооба. Эмне упаковкалаачылар кылып коюп турбайбы, Ооба. Ар бир азыр тармактарга бөлүнүп кеткен да, онлайнда да. Видео тартуучу өзүнчө, текст жазуучу өзүнчө. Мисалы, ошо текст жазуучу айымды дагы мен нолдон келе эле сонун кылып копирайтер кылып тарбиялап алдым. Азыр жакшы мындай кошумча киреше табат. Ошол сыяктуу эле ар бир ушундай өзүнүн жумушу бар. Ошо ким кайсыл жактан өзүнүн эме болсо, ошол жакка ыктап иштеп кетсе болот. Сонун жөнөкөй карапайым айымдарга мотивация өзү турат, акча кошпой, эчтеке кылбай эле идеясы менен, пикири менен, аракети менен, тажрыйбасы менен эле азыркы тапта иштеп, белгилүү адамдарга продюсер болуп жүрөт. Бактыгүл келип, оюңуз менен, пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге рахмат чоң. Рахмат. Ооба. Аккаунттарын жазып коем, байланышып, сүйлөшүп, бир кеңештериңерди алсаңар болот. Рахмат сиздерге дагы. Ооба. Карап ушундай айымдар мен талантым жок да, мен мындаймын да, анча деле эмесмин да дебейм Силердин жакшы жактарыңыздар сөзсүз бар. Аны чыгарып, элге жайылтып, өз аракетиңерди жасасаңар, акча тапсаңыздар сөзсүз кабыл болуш керек. Кайрадан көрүшкөнчө, саламатта болуңуздар.